Бүгүн 12 февралда президент Сооронбай Жээнбеков өнөр жайды жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча комитеттин экинчи жыйынын өткөрдү. Бул жолку жыйында да өлкө башчы бир катар атка минээрлердин ишин сынга алды. Жээнбеков укук коргоо органдарынын ишине карата айтылып жаткан сындар көп болуп жаткандыгын айтып нааразы болду. Бизнести биз күткөндөй активдүүлүгү орун алган жок. Ишкерлер менен негизги себеби катары инвесторлордун кызыкчылыктарын коргоонун чабалдыгын айтышууда. Бизнес ассоциациялары жана ишкерлер тарабынан келип түшкөн даттануулардын негизги мазмуну төмөндөгүдөй. Негизинен алар укук коргоо жана мамлекеттик текшерүүчү органдар тарабынан жасалган басымдын азайбаганын айтышат. Коррупция менен күрөшүүнү шылтоо кылып, укук коргоо органдары кээде аша чаап, бизнестин иштөөсүнө негизсиз тоскоолдуктарды жаратканы да айтылууда. Мындан тышкары жыйында жүк ташуучулар биримдиги Казакстандын мамлекеттик органдары Кыргызстандан бара жаткан унааларды токтотуп текшерүүгө алып, акча талап кылып жатышкандыгын билдиришти. Айрым учурларда 6 күнгө чейин кармап жатышат. Казак бийлиги жемкорлукка жол ачып койду дейт ишкерлер. Ал эми президент Казакстан Евразия экономикалык биримдигинин башкы принциптерин аткарбай жаткандыгын билдирди. Жана бул маселе ЕЭПтин жыйынында көтөрүлөрүн айтып, өнөктөштөрдү келишимди сактоого чакырды. Подоходом Казакстан өкүлдөрү азыр Россия, Казакстан, Кыргызстан астына чогулушат, бул маселени карашат. Бул тоскон туура эмес. Евразиядин негизги принциби это свободное передвижение рабочей силы, капитала, ал жерде услуг и свободный доступ к рынкам. Төрт нерсени мына кол койгонбуз. Ошо келишим бузулуп атат. Аны жашырганда эмне? Ал эми жаңы дайындалган вице-премьер-министр ак тилек өткөрмө бекетиндеги жүк ташуучу унаалардын маселесин жакынкы арада чечүү боюнча аракеттер көрүлөрүн билдирди. Былтыркы 2019-жылы 600 фура Россияга кетип баратат деген 600 фура Казакстанда эле ошол жакта товарларын калтырып койгондо бул биринчи себеп деп айтып атат. Экинчи себеби декларацияда көрсөткөн бааларын өтө төмөндөтүп коет деп атат. Үчүнчү себеби документте бир товарлар көрсөтүлгөн, машинени ачса анын ичинде башка товар деп ушундай айтып атат. Бирок ошого карабастан бир нече сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Ушул айдын аягына чейин Москвада дагы уже ЕАЭСтин алкагында бул маселе кабыргасынан коюлат. Биз дагы бул Казакстан тараптан мындай тоскоолдуктар коюлбаш керек. Бул тоскоолдуктар алынбаса, биз дагы Кыргызстан тараптан да өзүбүзчө бир да иш-чара көрөбүз деген ушундай эскертүүлөр айтылат. Жээнбековдун жыйындагы эң катуу сынына мамлекеттик курулуштун башчысы кабылды. Анда президент Кыргызстан дүйнөлүк рейтингде курулушка уруксат берүү боюнча 20-орундан 90-го түшкөндүгүн белгилеп, Абдиевке кызматын тапшырып кетүүнү сунуштады. Ойлоп көрсөңүздөр 4 жылда биз 70 позицияга артка кетип атабыз. Урматтуу Абдиев, мына бул деген бизнеске силер атайла тоскоолдук кылып атасыңар. Бул деген нерсе. Мурунку схемалардан кетпей атасыңар. Мен жана айтып бердим. Сага дагы айтып берейин ошону. Дагы айтып берейин. Канча кол керектигин, мына кандай тоскоолдук болуп аткандарын жана айтып бердим сага, толук бардыгын тең. Ошонун бардыгын сен жоюшуң керек. Ошону отурасың. Колуңан келсе иштеш керек, колдон келбесе кетиш керек. Элди кыйнабаш керек. 4 жылда канча жылда иштеп атасың? Канча жыл иштегениңе? 17-тен бери? 17-тен бери мына. Сен келгенден бери артка кетти. Эмне отурасың да кетти. Мила сени баары кыйнап. Президенттин сынына калган мамлекеттик курулуш агенттигинин жетекчиси Бакыт Абдиев кызматын тапшырууга даяр экендигин билдирип, өлкө башчынын сынынын баары менен эле макул эместигин айтты. Мен жоопкерчиликти өзүмдөн алган жокмун, бирок менин жетекчилигимде курулуш агенттиги жаман иштеди дегенге кошула албайм. Кылмыш ишинен коркпойм, анткени мыйзам бузган жокмун, деди ал. Бүгүн жогорку кеңеште вице-премьерликке Акрам Адумаровдун талапкерлиги каралды. Анын талапкерлиги боюнча баяндаманы премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев жасады. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Сооронбай Шарипович Разаковдун арызын канааттандырды. Мына ошого байланыштуу азыр вице-премьердин ордуна жаңы талапкерди кандидатты алып келип атабыз. Депутат Келди вице-премьер-министрликке губернаторду шайлап коюп, кайрадан уят болуп калбайсызбы деген оюн ортого салды. Анан сиз азыр эми дагы бир Баткендин губернаторун алып келатасыз да. Деги эле биз Баткендин губернаторун алып келип эле вице-премьер кылып өрбөй, анда Баткендин губернаторун ошока эле коюп эле вице-премьер деген статусту макамды ошока коюп койбойбузбу? Бизде кыргыз өзбек чек арасында маселе жок.
казак менен жок, Кытай менен жок, болгону тажик кыргыз чек арасында. Ана Баткендин губернаторуна эле статус берейик, вице-премьер ал так ошондой экен да. Сиз кандай көз караштасыз? Ана мунуңуздан башка өзүңүз сунуштап атасыз да, башка талапкер жок болобу депчи. Эми Улукбек Кочкоров окшогон мыкты жигит бар, министр, чек истесең чек, чечен десең чечен. Мунуңуз деле мал доктур экен го, анан ара чолоодо мунуңуз аксап калып, дагы уят болуп калбайсызбы деген эле өтүнүч эмес, өкүнүчтү айтып атам да. Дастан Бекешев болсо өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадумаровдун 22 январда Кызыл Кыядагы педагогикалык институтка барып, мугалимдерди эмне үчүн галстуксуз жүрөсүңөр деп жемелегенин эске салды. Акрам Камбаралдыевич, эми сиз менен иштеп калдык. Мен ойлойм иштей аласыз, бирок ошол эле кезде бир наразы болгонун айта кетсем, галстук боюнча мугалимдерден ошол боюнча урушуп, эми өкмөттө кандай болот? Ар бир министр галстук үчүн урушасызбы? Кандай болот? Мен Баткен областынын жетекчиси катары мына ошол институтта негизинен ошол жерде карапайым элдин балдары окушат. Ал жерде окуу жай Ош эмес, Бишкектеги окуу жайлардын базасындай деңгээлде болуш керек деген максат менен ошол жерде иштеп жаткан жетекчилерге мен сын пикирди айттым. Депутат Кенжебек Бокоев Кыргызстан бир эле Тажикстан менен чектешпегендигин белгилеп, Мадумаровдун талапкерлигин дыккаттык менен кароо керектигин айтты. Ошондо мен айтайын деген чек ара бул бир эле Баткенде тажик менен тарап менен эмес да. Ато силер азыр кандидатты сунуштаганда эми Баткен дейик, анан ошол жерди жакшы билет деп атпайсызбы, урматтуу премьер-министр? Бул бардык чек араны, Кытай менен чек араны. Мына Таластагы жайлоо, Ойгайың жайлоосу канча жылдан бери чечилбей келатат. Кыргыздын жери болгон, бирок границадан кийин тигилерге өтүп калды деген чыр-чатак бар. Ал эми айрым депутаттардын ичинен Баткен облусунун губернатору Акрам Мадумаровдун вице-премьерликке талапкерлигин колдоп, ийгилик каалагандар болду. Ийгилик каалайм. Азыр эми көп нерсе айтыштын кереги жок. Мен ойлойм ушул баары жакшы болот. Ошон үчүн ишиңизге ийгиликтерди каалайм. Мен да ийгилик каалайт элем ошо команда болуп иштегениңиз үчүн. Натыйжада анын талапкерлигин жогорку кеңеш жактырды. Кошумчалай кетсек, Акрам Мадумаров өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеп жаткан. Ал бул кызматка 2019 жылдын апрель айында дайындалган. Ага чейин мамлекеттик кадр кызматын жетектеген. Бир нече күн бурун Москвада Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаевдин сөөгү жерге берилди. Айдар Акаевдин акыркы сапарга узатуу зыйнатына барып келген саясатчы жана укук коргоочу Токтай Мөмүталиеванын айтымында, коштошуу зыйнатына бир катар белгилүү атка минерлер катышып, айрым чет элдик чиновниктерден көңүл айтуу телеграммалары келген. Мындан тышкары Мөмүталиева акыркы сапарга узатуу зыйнатында диаспоралардын лидерлери жана аксакалдар Айдар Акаевдин кыркылыгын, мекени кеминде өткөрүүнү жана Аскар Акаевди кеминге барууну сунушташканын, бирок Аскар Акаевич ушундай жоопкерчиликтүү убакта бийлик кырдаалды курчутуусун каалабайм деп айткандыгын кошумчалады. Ал эми аксакалдар биз элдин алдында да, бийликтин алдында да жоопкерчиликти моюнга алабыз дешкен. Мөмүталиеванын айтымында мурунку президент Кыргызстанга өзү келбей турганын, бирок балдары илим жана бермет барып калуусу мүмкүн экендигин билдирген. Ал арада коомчулукта биринчи президенттин жубайы Майрам Акаева Кыргызстанга келгендиги тууралуу маалыматтар тарады. Талкууга алынган бул маалыматка мамлекеттик чек ара кызматы жооп таратып, Акаева Кыргызстанга келгендиги тууралуу маалымат чындыкка дал келбей тургандыгын билдиришти. Ал эми укук коргоочу Токтай Мөмүталиева мындай калп маалыматтар атайылап, элдин оюн бурмалоо максатында таркатылып жаткандыгын билдирди. Анын айтымында Майрам Акаеванын абалы оор болгондуктан Кыргызстанга келүүгө чамасы жок. Эске салсак, Аскар Акаев үй бүлөсү менен 2005 жылы март айындагы элдик толкундоолордон улам өлкөдөн чыгып кеткен. Москвада полиция кызматкеринин өлүмү үчүн айыпталган кыргызстандык Нурлан Муратовду 11 февралда Москва шаардык соту күнөөлүү деп таап 18 жылга абакка кести. Бул тууралуу анын жактоочусу Алексей Толстых билдирди. Буга чейин жактоочу тергөө маалында Муратовдун күнөөсүн ырастаган далилдер табылбаганын айтып, сот аны актап чыгарганга үмүттөнөрүн билдирген. 2018 жылдын 3 сентябрга караган түнү Москвадагы Курская метросунда 23 жаштагы полиция кызматкери Андрей Райскийдин сөөгү табылган. Ал башына тийген октон каза болгону аныкталган. Орусиянын тергөө комитети кылмыш жаза кодексинин 317 беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Кылмыш үчүн жалгыз Нурлан Муратов шек саналып, ал 2018 жылдын сентябрынан тартып Москвадагы номер 2 тергөө абагында камакта отурган. Ош облусунун Каракулжа районунда туулуп өскөн Нурлан Муратов 2006 жылдан бери Орусияда эмгектенип жүргөн. 2008 жылы Оренбургда орус жарандыгын алган. Акыркы жылдары жубайы жана бир туугандары менен Москвада жашап жүргөн. Жакындары ага коюлган дооматка ишенбей келишет.
Бишкек шаарына жакын жайгашкан Новопавловка айыл өкмөтүнүн Ак Ордо конушунда 2 унаа бет маңдай кабышкан. Окуя конуштун Гагарин көчөсүндө кечээ 11 февралда кечки саат 22:24 чамасында болгон. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кайгылуу милициясынын басма сөз кызматы билдиргендей, кечээ 11 февралда болжол менен саат 22 чамасында 1989 жылы туулган жаран өзүнүн Nissan Primera үлгүсүндөгү унаасы менен Гагарин көчөсүнөн батыштан чыгышты көздөй бара жатып, Урмат көчөсүнүн кесилишинен өткөндөн кийин карама-каршы багытта келе жаткан BMW 523 үлгүсүндөгү унаа менен сүзүшкөн. BMW унаасынын айдоочусу 2001 жылы туулган жаран болгон. Кырсыктын кесепетинен окуя болгон жерде 4 киши каза болду. 2 жабырлануучу ооруканада деп билдиришти милициядан. Окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, сотко чейин көндүрүшкө алынган.